Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кутмандыгышак күнүңүздөр менен сиздер менен биргеликте тема берүүсүндө жолугушуп жатабыз. Бүгүнкү биздин алып чыгуучу темабыз кечиресиздер. Жасалма интеллект бул коркунучтуубу же ыңгайлуубу деген тематиканын алкагында сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын меймандары Кыргыз-Түркман университетинин окутуучусу, доцент доктор Райымбек Султанов. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Санарип инсан долбоорунун кызматташтык өнөктөштүк долбоорунун менеджери Ажибек Нурланов. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Жылдыз академиясынын негиздөөчүсү Жылдыз Арстанбек. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Бул жасалма интеллект дүйнөдө жүзүндөгү эң тез өнүгүп жаткан жана прогрессивдүү технологиялар тармак болуп келет. Биздин жашообузга дагы биз келгенин байкап баштадык окшойт. Бул канчалык деңгээлде ыңгайлуу же болбосо кооптуу, так ушул тематиканын алкагында сөз кылабыз. Алгач агай айта кетсеңиз, бул сиз мугалим катары азыркы учурда бул жасалма интеллект кооптуубу же ыңгайлуубу? Жаңылыштай чыккандардын баардыгы бирөө айтат кооптуу деп, бирөө айтат жакшы деп айтат. Кимге ыңгайлуу болсо ыңгайлуу деп айтышат, кимге кооптуу болсо кооптуу айтат. Анткени айтып аткан себебим, мисалы үчүн, кээ бир кишилердин жумушун алып коюшу мүмкүн. Аларга кооптуу. Мисалы үчүн жакын арада бухгалтерлердин көбү чок болуп калышы мүмкүн. Кесиптик. Мисалы үчүн ошого окшогон жумуштарды, даже мугалимдер коркот кээ бирде. Кичинекей сабактарды, мисалы үчүн жөнөкөй сабактарды жасалма интеллектке берип койсок, ал мугалимден жакшы аткарышы мүмкүн. Демек мугалим үчүн да кооптуу экен. Бир чети мугалимдин оюнун баардыгын жакшы окутуш керек деп турабы? Жакшы окутуш керек, абдан жакшы билим бериш керек. Жасалма интеллектти ал жардамчы катары кабыл алыш керек. Пайдаланыш керек. Бир жагынан кооптуу, бир жагынан пайдалуу. Эми бул мен жана айткандай бирөөнө жоопту кооптуу көрүнөт, бирөөнө ыңгайлуу көрүнөт. Жалпысынан так муну биз эч ким токтолбой эчтеке кыла албайбыз. Ошондуктан ыңгайлуу деп чечиш керек, ошо менен макул болуп, ошондон ары иш алып барыш керек. Деген оюңуз бар экен. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Негизи муну Кыргызстандын масштабында, дүйнөнүн масштабында карап көрсөк болот. Дүйнөлүк, мисалы, алдыда кетип бараткан Кытай, Америкада жасалма интеллектти аябай көп колдонуп атышат. Алар аны чыгарып атышат. Алар үчүн бул ыңгайлуу да. Ал эми мындай өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн бул өтө кооптуу. Анткени бизде рынокто көп адамдар кара жумушта иштешет. Анан алардын жумушун жасалма интеллект тартып алса, анда бул биз үчүн, биздин мамлекет үчүн деле кооптуу. Анткени бизде көбү Россияга барып иштешет да. Мисалы, Хараринин китептерин карасак, бир 50 жылдын ичинде useless class деген пайда болот деп айткан. Useless class бул кереги жок адамдардын тобу да, мындайча айтканда. Кимге кереги жок дегенде, рынокко кереги жок. Тактап айтканда, биз азыркы учурда кандай кесиптерди үйрөтүп атабыз университеттерден, биз жасалма интеллектке ыңгайлашып атабызбы, жокпу деген маселелердин үстүнөн суроо берип карай турган болсок, анда албетте биз минуста турабыз. Анткени бизде мурдагы эле кесиптер, жасалма интеллект алып кое турган кесиптер дагы эле окутулуп атат. Ошол эле адистиктерчи. Анан азыр мындай кесип тандоодо да балдардын башы айланып турат го деп ойлойм да. Кайсы кесип тандасак эмне болот, келечегибиз кандай болот деген коркунуч ар бир өнүгүп келе жаткан өлкөнүн жарандарында бар. Анткени бизде жасалма интеллекттин түзүүчүлөрү эмеспиз. Келечекти кимдер? Биз аларды көбүнчөсү колдонобуз. Андан тышкары биз көбүнчөсү ошол кесиптерди тандаганда биздики баягы кара жумушка же болбосо жасалма интеллект биздин колубуздан алып кете турган жумуштарга байланыштуу да. Ошондуктан бул Кыргызстан үчүн жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн жалпысынан абдан кооптуу. Бирок ошону создавать этип аткан, мисалы, Silicon Valley сыяктуу чоң гиганттар үчүн абдан жакшы. Анткени алар биздин маалыматтарды алып, бизди башкарып атат, бизди контролдоп атат. Бул жагынан алганда, мисалы, Кытайды деле алып көрсөк болот. Кытайды бул экинчи жагынан дүйнөгө коркунучтуу. Азыркы учурда мындан аркы дүйнөлүк система кандай болот деген суроо турат. Мисалы, биз тоталитардык режимди тандайбызбы же демократияны деген. Ушул жерден үтүр коелу, Сиздин оюңуз кандай? Сиздин чегиңиз аябай кетип калды. Ажыбек, сөз бере кетели. Биз үчүн, мен үчүн бул чоң бир мүмкүнчүлүк болуп атат. Биздин ошол санарип экономика, креативный экономикадан башка мамлекеттердин, ошол Орто Азиядагы бир мамлекеттердин алдыга жылуучу жардамчы катары болушу мүмкүн. Качан, эгерде биз ошону баардыгыбыз кичинекей окуучудан баштап дагы анан студенттер, мугалимдер баардыгы колдоно алып билишсе.
колдонуп алуу бул бир нерсе, ал эми баягы коркунучу өйдөкү нерсеси бир нерсе. Менин жеке максатым жана биздин баягы студенттер, күнү ушул тармакта иштеп жүргөн адамдардын биринчи эле максаты Кыргызстанда буну элдерге жайылтуу, ушуну менен базалык түрдө колдонуп көрүү керек да. Анан мен таң калтырат, кээ бирлер билбей колдонуп көрбөй туруп, анан ушуну бул жок, бул болбойт, бул туура эмес деген нерсе болбошу керек да. Ал азыркы учурда биз Кыргызстанда ошону практикалык түздө мындай рутиналык ишибизди кыскартуучу маселе. Мен мисалы жумушуман колдоном да, көп тексттерди жазууда, же болбосо кээ бир майда программдык коддорду жазууда ушул нерсе колдоном да. Мени санап көрсөм, атайын көчө карап көрсөм, ушунун баарын эгерде кол менен жазып кетсем, убактым көп кетмей экен. Мисалы 1 сааттык нерсем үчүн мен 15 саат коротчумун экен да мурун. Же болбосо кайсы бир күндүк бир ошол менен издеп турган нерселерди болсо, баягы 15 күн кетиши керек экен да. Бул ошол өзүбүздүн рутиналык ишибизди кыскарта алат. Ошол эле мугалимдердики, ошол эле баягы бухгалтерлердики, сүрөтчүлөрдүкү. Мисалы бир сүрөт тартыш үчүн дизайнерге канча бир акча беришиң керек болчу да, ал эми ал жактан бекер өзүң чыгарып алып атасың да. Бул колдонуш керек. Бирок буну да колдонуп атканда сөзсүз түрдө баягы акырын карап колдонуш керек. Ал берген маалымат 100% баягы чындык деп айтыштан эме болбошу керек. Бир гана ал жактан мындай практикалык негизден эле туура калыптануучу, өзүбүзгө мындай керектелүүчү эле маалыматтарды чыгарып, ал аркылуу иштетип алыш керек да. Анан ал аркылуу мисалы китеп жаз, же диплом жаз деген нерсе эмес, бир бөлүктөрүн, кээ бир нерселерин ошол жактан ошол жасалма интеллекттен жасап алса болот да. Ошо жасалма интеллект деп эртеден бери айтып атабыз, сөз кылып атабыз, анан улумуунда да түшүнүшү бул кичине оорураак болуш керек да. Анан ушуну кантип жалпак тил менен бир сөз менен айтып түшүндүрүп жеткире алат элеңиздер? Мисалы үчүн айылда менин апама көрүп аткан. Бул негизи абдан оор суроо. Биз да ошол жөнүндө айтып келгенде 1-2 суроо берет. Анан ошол аябай эметип айтасың да. Эми мен аракет кылайын. Мүмкүн кичине баягы терминологиясынан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок бул кичине түшүнүктүү болот да, бир жагынан караганда. Бул ошол интернеттеги баардык маалыматтарды чогултуп, атайын ошону нейронный баягы ошол сеттердин ар бир маалыматтардан курап кете алчу инструмент деп айтсак болот да. Биз бир нерсе сурасак, ал нерсе өзү ойлоп таппайт. Ал ошол баардык маалыматтардан анализдеп, анан жоопту бере алат да. Анын ар кандай түрлөрү бар. Мисалы чат-бот деп коет. Ал бул тексттер жазып сен менен баягы сүйлөшө алган нерсе. Бирөө болсо сүрөттөрдү бериши мүмкүн. Башка бирөөлөр дагы башка коддорду жазышы мүмкүн да. Мунун азыркы учурда бизге ошол чат GPT деп эле текст жазган, сүрөт жазган эле келип атат да. Бирок колдонуп атабыз. Мындан көп видео жасагандары бар. Баягы сүрөт жасагандары бар. Эми ошол өзүң сөзүңдү баягы жазып берсең, озвучка кылгандары бар. Жакында мен да жумушсуз калышым мүмкүн экен, анда ойлонушум керек экен. Ошондой бар да. Бирок бир маанилүү нерсени унутпаш керек. Ошол нерсе ким биринчи адам, оператор киргизип атат да. Мисалы өзү ойлоп таба албайт ал нерсечи. Же болбосо ошол эле жасалма интеллект адамдар иштеп чыгат да. Ошол маалымат сураш үчүн туура маалымат бериш керек да. Бир эле сөз менен ал эчтеке кылып бере албайт. Ошол текстти жазып бериш керек, же ошол кылып мындай операторлук адамдын. Бирок бизде дагы кичине иштей турат окшойбуз, анткени кыргыз тилинде жок да. Сиз айтып аткан мисалы үчүн тексттерди жаздыруу, азыр кыргыз тилинде жок. Анткени бир эле оңой жооп, анткени интернетте кыргызча маалыматтар жок да. Эгерде көп кыргызча маалыматтар болсо, анда ал ошол үйрөнө баштайт. Бирок жакында эле мына жаңылык чыкты. Ошол америкалык ошол ChatGPT OpenAI компаниясынын ошол жасалма интеллекти кытай тилин үйрөнүптүр. Кытай тилин үйрөнүп өзү, анан өзү эле эч кимге өзү үйрөнүп, анан ошол Кытай баягы орто эсеп менен тесттерди берип атыптыр да, экзамендерди. Бул эмнени түшүндүрөт? Анткени кытайча маалыматтар интернетте бар, аларды алып анан үйрөнүп баштайт. Мүмкүн кыргызча маалыматтар интернетте көп болсо, материалдар көп болсо, кыргыз тилинде мындай сүйлөп калат деген ой бар да. Анда агай сиздер күнөөлүү экенсиздер да, мугалимдер деп койбойм. Эмнеге кыргызча сүйлөбөй атат? Действительно так, мугалимдер жок, мугалимдер күнөөлүү эмес да, кептин бартаң төмөнкө жаат да. Биз азыркы убактарда аң сезим деген эмне экенин билбейбиз. Менин иштөө процессор кандай экенин билбейбиз. Биз айтып аткан интеллекттин бартаң, жасалма интеллекттин бартаң калдыр ушу биздин менин иштөө процессин моделировать этип ошондон келип чыккан жыйынтык да. Алардын баары биздин азыр ушул
кылымдын чече турган максатты өз билет да. Бул суроо абдан оор суроолордун бири. Философия жагынан карасаңыз дагы, каалаган жагынан карасаңыз, ошондуктан бул жерде жана бизге жалпак тил менен айтып жөнөкөй түшүндүрүп кою деген кыйын болуп аткан себеби ошондо жатат да. Интеллект дегендин түшүнүк өзү дагы азыр так айта албайсың да. Мисалы үчүн кумурскада интеллект барбы, жокпу? Эмеде адамда бар, кумурскада эмне үчүн жок? Кантип чеги бар, каерде чеги бар? Аябай тиги жумуктурга кетпей эле коелу да, мында биздин күнүбүздүн менен убактыбызда кетпейт го дейм. Кептин бартаң ошо биздин өзүнүн процесстердин окшоштуруп жасалган процесстердин элге жакшылап түшүндүрүп берүү оор болуп аткандай болуп атат да. Биз жазып аткан жана ким айтып аткан жазалма интеллекттин баары тең, булардын баары тең нейрондук сет деп коет. Алар ушу мээнин модели да, самом деле. Адамдын акыл эсинин, мээсинин модели. Мээнин иштөө процессин моделировать этип, ошондон келип чыккан жыйынтыктар да. Мен өзүм билбесек анан кантип жакшы жөнөкөй мындай ошондо аз түшүндүрүп коебуз. Анан жанагы коркуп аткан жактары да ошондон келип чыгып атат. Эмне үчүн мындай болуп калат, эмне үчүн тиңдей болуп калат деген сөздүн баары тең ошол жактан келип чыгат да. Жомда коркуу эмес, бул кызыгуу го дейм мындай. Коркуу менен кызыгуу, коркуу, жана сиз айтып атпайсызбы, кээ бир кишилер коркот деп. Коркот, жумуш кыла алса коркот, алардын баары тең туурабы? Жазып аткан киши мисалы үчүн абдан жакшы болду. Анын кереги жок. Арзан жумуш табалым деп сүйүнөт. Ким айткандай өзүнө Ажыбек айткандай өзүнө керек болгон жерлерин баарын колдонот. Билбеген киши тормес колдонуп алат, аны керек болсо. Бирок негизи эле чын эле мен ушул тематиканын алкагында конок издегенде кыргыз тилинде айтып берүүчүлөр аябай аз экен. Иштегендер көп экен жаштардын арасында. Ушу IT технологиясы, аны түшүндүрүп берүү, жасалма интеллект кандайдыр бир нерсени долбоорлор менен иш алып барууда. Бул жагынан көргөндө мен аябай сүйүндүм да, бизде ушундай сонун жаштар бар экен да. Бирок түшүндүрүп бере келгенде кыйналышат экен да. Ошол себептен бул жагында бул академиялык жактан дагы сиздер дагы балким башка адистиктерди киргизсиздерби, же кандайдыр бир кыргызча альтернативасын ойлоп табышы керек да негизи. Бирок мен оюмча азыр биздин сурообуз экөөбүз эки башкача түшүнүп окшойбуз. Себеби ушул эле сиз берген суроону орусча айтсаңыз орустар эле мага окшоп түшүндүрүп берет. Андан башка ашып кете албайт. Жок, мен негизи мындай, менин бул жердеги көйгөйүм бул Ажыбек айтып атпайбы? Мен мисалы үчүн анча-мынча ишимди бүтүрүп алдым депчи. Мен бүтүрүп алайын десем, мага кыргызча жазып берге жетпей. Ушул жактарын айтып атабыз да. Кыргызча жагын айтып атасыз дейсизби? Туура эң азыр жогорку өнүккөн жагы англис тилинде. Анан Кытайда азыр жакшы айтып атат. Ким айткандай туура айтып атат. Кытайда 1,5 миллиард киши бар. Конечно, так. Үчтөн бири болсо, алар иштеп атышат, аябай иштеп атышат да. Кыргыз тилкесин 6 миллион эл деген ушулар менен салыштырыш оңой эмес. Бирок азыркы убактарда мисалы үчүн жанагы которуп бергендер абдан жакшы болуп калды кыргыз тилинде. Мындан 5-6 жыл мурун мынчалык эмес болчу. Улам барган сайын кыргыз тилинде маселе ушундай болуп атат. Биз ошол түшүндүрүп берип, ошол боюнча вебинарларды өткөрүп, элдерге жөнөкөй жарандарга түшүндүрүп айтканда биринчи суроо болду, бул кыргызча сүйлөйбү депчи. Анан айтасыз, жок, кыргызча сүйлөбөйт. Бул биринчи эң көп тил сүйлөгөнү бул ошо 80% ошо англис тилинде сүйлөйт. Экинчиси бизге дагы жакшы орус тилинде сүйлөп калды. Анан айтабыз, эми орус тилинен алып, анан которуп аласыздар, өзүңүздөр баягы ыңгайлаштырып алыңыздар депчи. Бул жагынан Жылдыз, сен кандай кошумчаларың бар? Негизи бизге бардык нерсе бир 5 минимум 5 жылдык аралыкта кеч жетет болуш керек да. Мисалы бир нерсе чыкты, эгер биздин версияга которобуз десек, биз колдонуп анан бир убактан Жылдыз жанат го башыбызда, ошондо монтиш керек экен деп гранттарды издеп барып анан кыргызча которуп жасап келебиз. Google Translate деле негизи Google котормочу деле ошентип жасалган да. Же болсо Wikipedia деп кыргыздар колдонуп атат го, ошолордун баары эле ошентип кыргызча которулган. Биз дароо эле которгон, мындай автоматизацияга өтө элекпиз азырынча. Аны жасабаганыбыз бир, бирок өткөнүбүз экинчиси да, кечирээк өтүп атабыз. Менин оюмча, эгерде ChatGPT чындап эле мындай көп тармактарга таасирин бере баштаса, анда сөзсүз түрдө кыргызчаланат болуш керек деп ойлойм. Бирок азыркы учурда, мисалы мен ChatGPT-ни англис тилинде өзүмдүн күндөлүк турмушумда керектеп атам. Жөнөкөй эле, мисалы мен жакында бир программага тапшырдым. Анан өзүңөр билгендер, негизи көп профессорлорго рекомендацияный письмо жазгыла десең, аябай чоюп
1-2 айга чейин жылып кетет да. Анан мен айттым, келгиле мен информация берейин, ChatGPT'ге киргизип эле жазып койбойлубу депчи. Анан биз информацияларды бердик. Мен атымды кайсы компанияга тапшырып атам, кайсы компания мага рекомендация берип атат, кандай жетишкендиктерим бар, качан иштегем, ошол нерселердин баарын жазып туруп эле. Анан биз айттык, ChatGPT бизге рекомендательный письмо керек, менин студентиме кирип мага жазып берчи деп туруп десек, ал өзү айтты, мо данныйларды мага жөнөт, анан более детальный болсо жакшы деп. Анан салсак, ал мондай идеальный рекомендательный письмо жазды. Биз аны, менин оюмча, бир ойлонуп отуруп көп убакытта жазасың да, андай ойлонуп аябай көп убакыт кетет чындап. Анан ошону биз балким ооба жумушубузда англисче, орусча колдонуп атабыз, бирок азыр тилекке каршы кыргызчасы жок. Анан айтып калбадыңбы, ошо бир нерсе жаңыланып бизге келгенде бир 5 жылда кечигип келет депчи. Бул биз үчүн кандай көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн? Эмнеге себептен ушундай болот? Балким бушул жаатында да иштетилиши керек. Өзүңүздөрдүн ойлоруңузду айта кетсеңиздер. 5 жыл деген дагы кичине 5 жыл азыраак айтып атат. Мен айтат элем 5 жылдан да көп айтат элем. Жакшы болот. Эми ал бар тең баягы биздин тиги өнүгүү деңгээлибиз менен аныкталат да. Мисалы үчүн кошумуштар менен кантип биз теңдеш алабыз. Мен айтым менен теңдеш алабыз бизде. Аларда жок, биз теңдешелибиз деп ойлобой эле окуп берсек балким. Ошолордон келип чыгып атпайбы? Алардан келип чыккан алардын аркасында бизге азыр ошолорду үйрөнүп жетиш кыйын болуп атпайбы? Алар болсо өнүктүрүп атышат, жазап атышат. Бизге болсо ошону өнүктүрүш керек. Бизде даже ушул күндөрдө бир дагы телевизор чыгарган же болсо машина чыгарган завод жок. Алып иштетип атпайбыз. Эми телевизор чыгарган завод чыгаргандарды кое туралычы эмне? Бул оңойраактай сезилип атат да. Мен бияктан сырттан карап алыпчы, балким мен өзүм колдонумдай жазабаган үчүн. Жок, ошону сиз айтып атпайсызбы, бизге мындан да кечирээк келет депчи? Бизде мындан да батыраак өнүгүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Англисче окутуш малдарым бар. Англисче түшүнүшсүз. Англисче билиш керек. Эгерде казыр дүйнөдөгү эмелердин баарын билгим келет десе, англисче үйрөнгөн бул эң биринчи орунда турат. Балким адистиктерди кошуш керекпи же аларды квалификациясын өзгөртүш керекпи? Дегенде тил, андан кийин калганы. Эгерде англисче билбесе, мисалы үчүн, орусча билбесе, каяктан алат эмени? Каяктан окуйт, каяктан эмнени үйрөнөт? Демек биринчи тил. Биринчи тил, андан кийин чакырсак болот. Андан кийин, конечно, математика, физика, химия, биология. Мен сиздин сурооңузга жооп берип кетейин. Кыргызстанда ушундай активдүүлүктөр бар. Жакында эле студенттер арасында атайын баягы иш-чаралар болду. Ошол жасалма интеллекттин моделин алып көрүп, эми чоң эмес, кичинекей моделин алып көрүп, кыргызча сүйлөт алабыз деп. Бул ал эки түрдө жүрөт. Биринчиси ошол код аркылуу, программа аркылуу модель түзүп чыгат, экинчилери болсо сөздөрдү киргизе башташат да. Анан ошол сөздөр кирип, анан экөө байланышканда, бул жана котормочу сыяктуу эле да, кээ бир кичинекей сөздөрдү бериши керек да. Мисалы, кичинекей сүйлөгөндөрдү кылып. Мен маалыматым жок экен, бирок ошондой студенттер аркылуу башка активдүүлүктөр болуп жатат да. Бирок мунун бир чети дагы бар, муну иштетиш үчүн чоң компьютерлер керек. Бул баягы ошол маалыматтарды сиз айтып атасыз да, кыргыз тилинде сүйлөтөлү деп. Кыргыз тилинде сүйлөтүш үчүн ошон үчүн маалыматтарды, программалык коддорду, атайын серверлерге, атайын чоң компьютерлер, ошону иштеп чыгуучу көп инфраструктура керек да. Анан ошон үчүн биякта айтат, 5 жыл болуш керек, көп болуш керек, ошондой узак болуп кетип жатат да. Мүмкүн бир ою ошол кытай тилин үйрөнгөндөй эле, эгерде интернетке маалыматтар, ошол котормочу кыргыз баягы котормочу сыяктуу эле маалыматтар кирип, ошондой активдүүлүк болсо, мүмкүн ошол кичине иштей баштайт деген ой бар да. А бирок жанагындай нолдон баштап өзүбүз ушундай кыргызча сүйлөгөн жасалма интеллект жасаш, бул кичине көп оочулук да, оочулук да. Анан жаңы ойлом табуунун кереги жок да, бар нерсени эле. Бар нерсени, ал эми кантип ошол жака кыргыз тили кирет дегени, ошол компаниянын негиздөөчүлөрү менен, же болбосо ошол нерселер менен кириш керек. Менин оюмча, эгерде интернетке кыргыз тилинде маалыматтар, материалдар көп чыкса, кичине болсо да иштей баштайт деп ойлойм. Болгондо гана бар кыргызча маалымат киргизгенге аракет кылыш керек экен деп. Анан чын эле ушул эки тил менен келип такалып калып атабыз да, бирок тил менен келип такалып калып атканда өнүгүп кеткен мамлекеттер менен жарыша албайбыз, ал эле бул эле деп чектебестен, балким кандайдыр бир кадамдарды койгонго аракет кылыш керек деп ойлойм да. Балким сиз ошо сабак берип жатканда өзгөртүп атасызбы, бир нерселерди жаңыланууну киргизиш керек деп ойлойсузбу? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз, балким могу билим берүү жаатында кандайдыр бир. Билим берүү жаатында акылдуу интеллект менен иштеш үчүн эң биринчи фундаментальный эмелерди, сабактарды жакшы билиш керек да. Математиканы, физиканы,
химияны так. Анткени жанагы ошол жерде түзүлгөн алгоритмдердин баары тең ошол жердеги процессордун баары тең ошо аягына чейин түшүнүп, анан эмне болуп атканын билиш үчүн математикасы эчтеке болбойт. Бул жасалма интеллекттин негизи Колморовдун теоремасында жатат да. Эгерде айтчу болсок, өтө оор болуп калат. Мен калдыр айтсам, силер түшүнбөй каласыңар да. Ошондон негизделип түшүнгөнгө аракет кылабыз ага. Көп аргументтүү функцияны, мисалы үчүн так, аны бир аргументтүү функциянын суперпозициясы менен алмаштырса болот деген теорема бар. Колмогоровдун теоремасы бар. Мисалы үчүн бизге сиз эмне жөнүндө экенин азыр кандай түшүнүңүз билбейм, так. Ошонун негизинде келип чыгат да, так. Анын баарын түшүндүрүш үчүн, ошонун баарын жакшылап билиш үчүн, ошолордун баарын кантип иштейт, эмне үчүн мындай болуп иштейт, эмне үчүн жана ким айткандай сөздөрдү киргизиш керек, көбүрөөк киргизиш керек деген баарын билиш үчүн, эмне үчүн мугалимдер өтүш керек, анан эмне үчүн данылардын баарын белгилеш керек, туура эместигиндей мындай деп, классификация деген, регрессия дегендердин баарын, ошолордун баарын математика ошого эчтеке кыла албайт. Биринчи тил англис тилин так вот, чтобы аларга булак жеткиликтүү болуш үчүн. Экинчи кыргыз тилинде эле математика, кыргыз тилинде эле физика, кыргыз тилинде эле химияларды үйрөнүш керек. Анан кийин ошонун тегерегинде мугалимдердин баары иштеш керек деп ойлойм. Жана Куудул Турсунбектин айткан сөзү бар го, биздики деген эле кыйынбыз, диплом деле кереги жок, көргөзүп берсе иштеп кете беребиз дегендей сыяктуучу. Кыска курстарды өтүп балкимчи мындай. Ошондой негизи бар. Мен мисалы бир окуп жүргөндө бир агайыбыз аябай жакшы нерселерди айтчу. Анан биринчи нерсе ошо Кыргызстанга биз 1 миллиардердин эмесин айткан. Ал кантип баштаган десе эле бир программаны атайын электрондук программаны алып, анан биринчи эле эмес ал ошол китепчесин окуп, туториал баягы инструментарий окуптур да. Ошону окуп чыгып, анан ошол программаны колдонгонду үйрөнүп, анан башкаларга сатып, көрсөтүп кетип, анан ошентип байыганда биз дагы ошол нерсе болуш керек болот да. Биздин деле, менин деле максатым ошол болот да. Ошону колдонгула, ачып көргүлө, ошону окуп көргүлө, баштап көргүлө дегенчи. Бул ошол эң бир маанилүү нерсеси. Андан кийинкиси баягы ошол эле университетте жүргөндө айтчу. Сиз карьерага качан өнүгөсүз, эгерде бир ишти бат-баттан аткара баштасаңыз деп. Мисалы ошол бизге ал кезде окуп жүргөндө эми ChatGPT жок болчу. Мүмкүн алагайым азыр мүмкүн ошону колдонгонду үйрөнгүлө, анткени силерде мындай конкуренция болот, ким бат аткарса ошол карьера өсөт деп айтканда. Анан бир ал кезде айтчу да, ошондой бир оптималдаштыруу, кайсы бир уникалдуу жолдорун табып, жумушуңарды тездеткиле депчи. Азыр болсо ошол ChatGPT бир инструмент катары болуп атат. Эң маанилүү нерсеси ошону иштеп көрүп, колдонуп көрүп, анан акырын өтүш керек да. Эң башкысы ошол китепчесин окуш керек, кантип колдонуш керек экен депчи. Жок дегенде ошондон башташ. Да, биз ошентип башташыбыз керек. Суроону кайталап койсо. Суроону кайталап койсо, анда кийинки суроого өтүп кете берели. Сиздер айтып калбадыңызбы мындай, бул жакшы жактары да бар, жаман жактары бар деп, мисалы үчүн жасалма интеллекттерди карай турган болсок, мындай мисалы үчүн көп жерлерде мындай тергөөчүнүн ордун же болбосо кандайдыр өкүм чыгарууда колдонулат экен да. Биз мындай келечекте бизде азыркы учурда мындай сиздер иштеп көрүп атасыздар да, кайсыл жерде колдонулса болот ушуреки жасалма интеллект? Сиз айтып аткан нерсе чоң өлкө мамлекеттерде болуш керек. Ошон үчүн мен мисалдар айтып да. Бизге антип айтышып оор, бизде баягы аны мындай эле күнүмдүк эле жумушта эле колдонсо болот. Ошол эле да. Анан мүмкүн эми баягы кайсы бир жылдар өтүп бизде эле жок, биз ал в идеале айтып атабыз да. Бирок азыркы учурда биздин колубуздагы болуп жаткан нерселер менен биз кайсы нерселер жумуштарды ошол жасалма интеллектке аткарта алабыз. Сиз айтып кеттиңиз да, текст жазып. Текст жазып. Эме жазып берсе алат экен депчи. Ооба. Рекомендательный письмо. Негизи мисалы эгерде англисче керек болсо, анан орусча керек болсо, эсселерди, рекомендательный письмону ошолордун баарын эле жазып бере алат. Жада калса, мисалы азыркы учурда жана мектепте мисалы балдары кыйналат го, сабак аткара албайчы, ошонун баарын ата-энелер ChatGPT'нин жардамы менен деле жазып койсо болот да, тапшырмаларды. Окуучулар өзлөрү деле, чоң класстын окуучулары деле жазып алса болот. Бирок бул жакта уже мындай эволюцияда мындай революция болуш керек болот да. Уже бул жакта билим берүү системасына чоң өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Бул Кыргызстандын эле алкагында эмес, негизи дүйнөнүн алкагында. Бирок биз жасалма интеллект дегенде эле билбейм, акыркы учурда баары ChatGPT менен мындай синоним катары каралып атат, бирок чындыгында мындай эмес. Жасалма интеллект бул тетиги 20-чы кылымда 1950 жылдары башталган, андан бери аябай көп нерселерди иштеп келатат да. Мындай general караганда биз күндөлүк турмушта аябай эле көп колдонобуз.
ошол эле роботтор, ошол эле машин learning деген системалары же болбосо жөнөкөй эле биз колдонгон ChatGPT же болбосо мисалы телефонубуздагы Siri, Alexa дегендердин баары эле же жөнөкөй эле WhatsApp'ты ачканда эгер биз жазгыбыз келбесе voice'ту коюп туруп үнүбүздү жиберип атпайлы, ошол нерселердин баары эле же болбосо мисалы аба ырайын сураганда телефондон бүгүн аба ырайын айтчы кандай болду десе айтып берип атпайбы мындай деп, ошонун баары эле негизи жасалма интеллект. Биз муну билбей эле кирип колдонуп атабыз. Бирок Кыргызстандын мындай дүйнөлүк деңгээлде алсак, бул өтө мындай катастрофический бир левелде кетип баратат. Анткени мисалы азыркы учурда жана нерсени кошуп кетейин, жана Кытай менен Америка жарышып атпайбы жасалма интеллекттен ким алдыга кетет депчи. Анан Америка булар экономикасынан да жарышып атат. Азыр пандемиядан кийин Кытай алдыга баратат. Анан Кытай 2030-жылы жасалма интеллект боюнча биз дүйнөдөгү эң алдыңкы орунга чыгабыз деп айтканда, анан алар ушуга аябай миллиарддаган акчаларды жумшайт азыркы учурда. Анан өзүңөр билгендей азыркы учурда уйгурлар бар, уйгурларда азчылык, ошолорду барып жана лагерлерге камаганда деле алар деген дүйнөдөгү эң көп камералар бул Кытайда орнотулган экен да. Ал деген адамдын немесин, лицосун танып, жүзүн танып, күлгөн, даже эмоцияларына чейин танып, ошондой неме камералар. Анын негизинде алар адамдарды аябай контролдошот экен. Контролдоп, анан мындай жада калса уйгурларды тааныганга, мисалы Кытайлар көзү чыккандай рассалык түрдө ошо уйгурларды тааныганда өзүнчө приложение, application жасап чыгышыптыр. Ошонун натыйжасында алар барып алып, аларды мисалы камап жана башка нерселерди кылып атпайбы. Эгерде мисалы ушул жасалма интеллекттин мындай жарышында эгер Кытай жеңип чыкса, бул жасалма интеллект мындай демократияны үстүндө мындай тоталитаризмди, мынтип адамдарды контролдогон, бүт дүйнөнү контролго сала алган нерсе Кытайдын колуна өтүп кетиши мүмкүн деген нерсе бар. Бул түздөн түз Кыргызстанга деле таасир берет. Анткени биз Кытайдын жанында элебиз, экономикалык соодалыктарыбыз ойлоп таба албасак, алардын колдон атпайбыз. Ооба, ала жок. Анан биздин данныйларыбызды жасалма интеллект аябай көп чогултат. Мисалы биз Facebook'ка киргенде, Instagram'га киргенде, WhatsApp'ка киргенде биз деген terms and conditions дегендер бар го, жана бизден алар жөн эле бекер эч нерсе жок да. Бизди алар как продукт катары алып сатышат. Биз жөнүндө толтура информация алат. Жашыбыз канчада, эмнени жакшы көрөбүз, кандай деп. Анан кызыгуубуз эмне? Да, ошол. Анан кийин даже айтат, жасалма интеллект, мисалы сен кайсы баланы жакшы көрөсүң же кайсы кызга үйлөнүшүң керек, сен кайсы профессия тандашың керек, ошого чейин алар айтып калышат депчи. Анткени единственный вот азыр бизден жакшыраак билген адам балким 18 жашыбызга чейин биздин ата-энебиз болушу мүмкүн экен. Бирок азыр бизди жакшыраак билген, даже иногда өзүңдү анализдей албай каласың го. Бирок бизден жакшы билген нерсе бул ошо жасалма интеллект болуп чыгат экен да кийин. Анткени биздин данныйларыбыз, биз көп убакыт телефондо өткөрөбүз, ал жакта аябай көп данныйларыбыз бар. Кайсы статьяны окуп атабыз, мисалы эмоциональный, эмнелерди окуп атабыз, кайсы адамдын сүрөтүн, профилин күндө ачып алып көрүп кайра жаап коюп атабыз деген сыяктуу нерселерди алар мынтип жийип маалымат кылып туруп, анан анализдеп туруп, анан айтып берет экен да, вот жылдыйсың, сага могу кандидаттар идеальный, сенин көз карашың мындай, сен более традиционныйсың, же болбосо более мындай открытыйсың, же болбосо сен феминизмди колдойсуң, мына могу бала да феминизмди колдойт экен, экөөңөр perfect match болуп кетсеңерчи, ойлоп көрбөйсүң деген сыяктуу. Эми мындай жалпысынан да алганда, дүйнөлүк деңгээлде мындай жөнөкөй жашообузда да алганда мунун таасири өтө чоң да. Болгону биз билбей эле кирип баратабыз, кош аралашып, анализдебей эле түзө эле. Эгер ошол учурда эмнеге көңүл бурбосок, сиз айткандай ошондой коркунучтуу нерселер бизде батыраак болуп калышы мүмкүн. Эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Так. Жөнөкөй жаран катары мен жөнөкөй жөнөкөй колдонуучу катары биз жанакындай медиа сабаттуулук деп атпайбы, ошол нерселерден башташыбыз керек го деп ойлойм да. Жөнөкөй эле мисалы паролдор, ошол нерселерди биз баардык жака бирдей кое беребиз го деп ойлойм да, көбүбүзчү. Унутуп каласыз. Ошол нерселерди мисалы жасалма интеллекттин жардамы менен деле взлом кылып сен жөнүндө аябай көп банк аккаунтуңан баштап аты жөнүң бүт аты тегиңе чейин толтура информацияларды алып коюшат. Анан аларды мисалы Facebook болобу, башка немелер болобу, бизди компаниялар башка компанияларга сатат. Алар ошо реклама берген компаниялар, ошонун натыйжасында биз манипуляцияга душар болуп, өзүбүзгө кереги жок кийимдерди көтөрүп келебиз. Мисалы барып айтат, вот жылдызга кызыл өң жагат экен, что эмне кызылдардын баарына жабышып атат дейт. Анан мага кызыл өңдөгү да бир
бир компаниянын көйнөгүн же болбосо мага бир жаккан бир нерсени ушунчалык мени жакшы анализдейт, мага кандай көйнөк чагат, эмнени кийем, кайсы жакка барып чачым кестиришим керек, ошонун баарын жасалма интеллекттин жанагындай социальный application'дердин жардамы менен мага айтып коюшат да, монтип. Ошондуктан менин оюмча эң жөнөкөй мындай колдонуучу катары туура айтасыз. Биринчи медиа сабаттуулуктан башташыбыз керек, маалыматты иргеп алуу, фильтрден өткөрүү, өзүбүздүн данныйларыбызды кайда берип атабыз, эмне кылып атабыз, анан terms and condition эми укмуш узун, аны эч ким окубаса керек, бирок жалпысынан эле мисалы кирип окуп койсоңор болот. Жалпысынан биз Facebook'ка, Instagram'га же башка социалдык тармактарга өзүбүз жөнүндө маалымат берип атканда эмнеге макул болуп атабыз, эмнеге кол коюп атабыз, жакшылап окуп чыгышыбыз керек. Кантип сактансак болот ушул жаатынан да айта кетсеңиздер сиздер. Бул эми үйдөн чыкпаш керек. Колдон бош керек деп. Колдон бош керек. Ошол негизи ChatGPT'нин башында сиз суроо болду, жасалма интеллект эмне колдонсо болот деп. Ошол ачканда эле ачып көрсөңүз, мындай пункттар турат да. Мени эмнеге колдонсоң болот депчи. Мен башында сөзүмдү айтканда эле айтам да, ошол башкы китепчесин, туториалын окуп чыккыла, ошону көргүлө деп. Анан бир мисалы бир дизайн жасайсыз же сүрөт кыласыз да. Сиз сүрөттү издешиңиз керек интернетте. Туурабы? Аны издеп, таап, же тартышыңыз керек. Тартышыңыз узак болуп кетет. Интернеттен табышыңыз керек. Кээ бир сүрөттөрдү колдонууга болбойт, автордук укугу бар. Же сатып алышыңыз керек. Ал эми кийинки эмеге киресиз, жанагындай жасалма интеллектке жазасыз, мага ушундай сүрөт, ушундай бер десең ал берет. Аны сиз колдоно бересиз. Бул эми бир мисалы да. Анан бул жанагы нерседен баардык кооптонуу баягы туура нерсе, буну баардыгын туура колдонуш керек. 3 приоритеттүү эме бар, жол бар. Биринчи санариптик сабаттуулук, экинчи санариптик көндүмдөр, анан үчүнчүсү азыр кирип атат, баягы санариптик гигиена же санариптик коопсуздук депчи. Ушул нерсени баскыч аркылуу өтүп чыгышы керек ар бир адам. Медианы түшүндүк. Көндүм дегенде санариптик көндүмдөр дегени сиз мисалы журналистсиз, анан сиз ушул көндүмдөрүңүз бар, башка видео редакторлор, видео сүрөттү баягы монтаждоо, же болбосо ошондой жасалма интеллект менен кээ бир иштерди батыраак кырып алуу да. Бул жөндөмдүү көндүмдөр ошол колдонууда. Сабаттуулук базалык түрдө башталат да. Анан акыркысын атайын кошуп атат, бул ошол санариптик коопсуздук негиздемелери деп. Ошол нерселерди так туура аткарып эле анан кошсо биз ойлойбуз, бул көп бизди тыйгандан бөлөк бизге көбүрөөк мүмкүнчүлүк ачып берген атабы деп. Өзгөчө ушундай өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге. Агай, анда сиз дагы эмне деп кошумчалай кетесиз? Мен айтып өзү жаңы чыккан технологиянын баары тең ушунда дегенде эң жаман жакка колдонулат да. Мисалы үчүн согушка колдонулат, атомный эмени чыгарган согушка колдонушкан. Бул жерде да ким жылдыз айткандай, жанагындай өздөрү мурун чече албаган жерлердин баарын колдонуп, башка бирөөнү мындай өзүнө колдонууга басынкы аракет кылат да. Бүт технология ушинтип өнүгүп келген да, илгертен бери эле. Анткени ошол жакка көбүрөөк акча бөлөт. Ошондо болсо керек. Чынын айткандай да, биринчи бул компьютерлик сабаттуулукту ким айткандай өзүн өзү туура алып жүргөндө ушулардын баарын үйрөнүп туура алып жазсак, коопсуздук эле жок болот деп ойлойм. Колдонуш керек. Мындан качып кутула албайбыз да, бирок чын эле. Демек биздин ошол үйрөтүүдө бир нерседе, мектептерде мисалы үчүн эртең менен келип тишиңди жуйсуң, колуңду жуйсуң деген эле сыяктуу эле кенедейден үйрөтүш керек. Санариптик коопсуздук, санариптик гигиена бул ошондой эле нерсе да. Аны көбүрөөк айтат да, паролуңду мындай кой. Анан бул жериң, бул жактарга сактан, ар кандай коопсуздук системаларды кошуп ал. Кээ бир нерсени өчүр десең, ай бул оор, анан эметип албайм. Жок, бул ошол эле эртең менен туруп, тишиңди жуугандай эле, оңой эле бир баштап алса күнүмдүк адатка туруп калган эле ойда. Анын эч эмеси жок. Бир гана бизден бир чоң проблема болуп атат. Ошол биздин Кыргызстанда ошол базалык түрдө санариптик сабаттуулугубуз аз болуп атат да. Биз биринчи ошол пирамида менен барып биринчи базалык сабаттуулукту көрсөтүп ошол нерсени өнүккөндөн андан кийин кийинки көндүмдөр, анан кийинки ошол жасалма интеллект, стартап, башка нерселер анан ачылат да. Корккону да ошол да, билбеген нерсенин баары коркот да. Мен дагы бир айтып кетейин, ошол баарыңыздар ачып көрүп, санариптик сабаттуулукту эме көрүп окуп, кызыгып, кичине мындай кадам-кадам аркылуу жылыш керек да. Ушул нерсени мектепке киргизип койсо жакшы болчу да экен, Анткени телефон азыр мектеп окуучулардын баарында эле бар да, анан контролдой албайсың го, колдонбоо депчи. Анткени үйдөн деле колдонуп атат, энеси наоборот кичинекей балдарга берип коюп атпайбы?
мен жумушумду жасай берейин, сен көрүп отуруп тур телефонду депчи. Анан азыркы неме жаңы generationда алардын жаңы муундар алардын маалымат алуу, анализдөө, жашоону түшүнүү образдары биздикинен аябай айырмаланат да. Анан аларга деген биз мурдагы эле системадагы абраздай билим берүүнү берип эле мурдагыдай эле кыла берсек, бир бардыгын салттуу түрдө бардыгын окшош бир немеден чыккан товарлардай кылып тизе берсек, анда аябай бул биздин эң чоң минусубуз. Азыр ошондой эле болуп атат. Лекаш эми министрликтер башкалар колунан келген аракетин кылып атат. Мисалы айтып атабыз, мугалимдердин акчасы көбөйдү депчи. Бул жакта ооба мугалимдердин акчасы көбөйдү, бирок сапаты кандай болуп атат? Эмнени окутуп атабыз, эмнени үйрөтүп атабыз? Биздин жашообузга аябай көп нерселер жаңы кирип атат, бирок ошолордун баарын анализдеп, керектүү учурда бизге үйрөтө турган нерселерин үйрөтүп, анан алып келсек абдан жакшы болмок да. Ошол эле телефон эң жөнөкөй, элементарный, вот күнүмдүк турмушта биз саатыбыздын атабыз, апабыз, чоң энебиз, чоң атабызга чейин колдонуп калдыбыз, тиктокторду көрүп. Балдарыбыз да, вот ошолордун баары колдонгон телефондун инструкциясы да, эмнеси кооптуу, ошол нерсени базовый хотя бы бир семестр, бир чейректик кылып эч жакта окутулбайт. Эмне кооптуу, кандай, эмне кылып колдонуш керек. Окуучуларга мисалы пайдалуу сайттар аябай көп. Немедечи интернетте. Ошол нерселерди да үйрөтүп, ошого менин оюмча бир программа түзүп, муну билим берүү министрлигине сунуштап киргизип коюш керек го деп ойлойм. Жок дегенде онлайн түрүндөгү обучение кылып туруп, бүт мектептерге жайылтып койсо болот. Ага көп ресурс, акча эчтеке кереги жок. Мен ушул жерден кошуп кетким келип атат да. Мен ошо мектепте окуп жүргөн кезде мектебибизде интернет жок болчу, компьютерлер жок болчу да. Анан мен ушул нерсе кантип келип калгам да. Негизи интернет ушул технология жагыначы бизге атайын реферат жазып бергиле, ушундай аңгеме жазып бергиле дейт. Анан аны китепканага барасың, китептерди табып, аны чукуп, аны жазып, көчүрүп, оюңду жазып да. Анан мен ошентип жүрүп, бир күнү ошол мага эмени көрсөтүп, өзүм көрүп, элдер көрүп калдым. Атайын жанагындай интернет клубтардан интернетке кирип, компьютерлерден анан чыгарып алып нерсе бар экен да. Анан мен кирип, интернетке биринчи кирдим да. Анан ушундай жашоом жеңилдеди. Мисалы, кээ бир маалыматтар так бар, түз бар, бат табасың. Бир 3-4 саат отуруп эле 1 саат отуруп так маалыматын чыгарып кетип каласың да. Алып бардыгы даяр. Эми албай копипаст эмес, бирок керектүү маалыматын издеп, ошол нерселерди окуп алып мындай жеңилдеп аткан да. Анан азыр деле мен ошону эсиме келип окуучулардан сурап көрдүм да. Силерди ким колдонуп атат, чатчипти колдонгондор барбы десе, анан бирөө айтып берди, бар деди. Ал мурун эле ошо мектеп окуп жүргөн кезинде интернет менен колдончу экен. Анан айтат да, мага интернеттен табыш азыр оор болуп калды, көп сайттарга кириш керек, караш керек, издеш керек, туура жазыш керек деп. Ал эми жасал менчилик менен сурап көрсөм, алып берем. Точно ответ берди, так ответ берди дейт да, анан жеңилдет. Мен ошондой болуп турду, мен китептен баягы барак нерселерден интернеттен өтүп карап издей баштасам, азыр эми интернеттен ошол жасалма интеллект өтүп атат да. Жакында эле мына Билл Гейтстин жаңы бир маеги чыкты. Ал айтып атат, интернет браузерлер, поисковиктер деп айтабыз, издөө системалары силердин эмеңер бүтүп баратат. Анткени ошол элдин баары эле так эле түз жооп алгысы келип эле жасалма интеллекттен ошону эле айт дейсиң. Ошентесиң. Мисалы көп сөз жаз, айтасың, кыскартып айтып жазып бер, так эле айтып бер деп жооп берип болуп атат да. Ошондой болуп атат да. Бул эмне үчүн? Бул баягы технологиялык революциянын жылышы. Бул нерсе мен мисалы азырынча мен көрүлөкмүн билбейм, кимге кандай бир көп жаман таасирин берип атат, бербейт деп. Бирок биз үчүн ошол жаңы билимге умтулган, жаңы маалыматтар умтулган коом үчүн, ошол биздин жарандарыбыз үчүн бул чоң бир мүмкүнчүлүк. Жылдыз да жакшы айтып өттү, ушул билим берүүдө балким бир нерселерди өзгөртүш керек деп чагай. Сизде улумуун катары өзүңүздүн кеңешиңизди же болбосо жаңылануур айтасыз? Жылдыз айтып кетти, көп жерлердин баардыгын ушундай карасак болот. Чынында эле так, бизде биз интернетке киргенде биз бүт дүйнөгө киребиз да. Мисалы үчүн илгери так элдердин баары сайтар сөзүмдөн футболго барышып, артаң стадионго бара алышып, кыйкырышып, көрүшүп, карап отурчу. Анткени себеби ошол убакта канчалык топ тез кыймылдаган сайын көз жүгүрөт дагы, биздин мээбиз ушундай эметилген, канчалык жакшы бир нерсе болсо, ошонун аркасынан кете беребиз да. Интернетке киргенде балдар ушундай болот да. Бир карайт, тигине карайт, муну карайт, анан кийин өзүнө жаккан жерди таап алып, ошондон ошол жака кирип кетет да. Ошон үчүн ата энелердин баары тең, мугалимдер дагы жанагы кээ бир эме ресурстарды жабыш керек, жаба турган жерлер бар. Мисалы үчүн порнографияны жаап салыш керек, эч коркпой эле жаап салыш керек да. Анычы ошондой нерселердин баарын жаап коюп, анан кийин убакытты да азайтыш керек балдарга, тиги
аны карап отурбай өзү да ойлонуш керек да, өзүнүн да эмесин өнүктүрүш керек да, ошол жагын караш керек, өзүнчө бир ушундай эмен издеп табыш керек да. Анан бар, анан кийин ошону тууралап колдонуп, ошо туура жакка кеткен болсо да биз туура кетебиз. Жанагы мен айткандай эле ошо жакшы жаман жагы бар, жакшы жагын өтүшүбүз керек да. Өтүш үчүн ким жылы айткандай жакшы жактарын баарын элдерге үйрөнтүп, ата энелерге үйрөтүп, ошого берип коюп эле тиги жумуштан кетип калбай, жакшыларды ачып берип, мынаны кара, 15-20 минут карадым, болду, эми барып башка жумушты кыл деп. Ошону айтыш керек да. Агай жакшы айтты, ошол ата энелер баягы жаап салып караш керек депчи. Бул санап сабаттуулук да негизи. Интернеттен мисалы интернет коюп атасың, өзүң кичине билсең, сайттарды жаап салсаң болот, же болбосо телефондорго атайын убакыт чектөөлөрдү койсоң болот. Эми технология мүмкүнчүлүк берет да, биз ошо көбүнчөсү билбейт да ошол нерсени. Анан биз дайыма айтып кетебиз, ата энелер балдарыңыздарга санарип сабаттуулукту кааласаңар, өзүңөр биринчи болгула, өзүңөр эметкиле, өзүңөр үйрөнгүлө, анан гана түшөт. Биздин ошол проблемабыз ошол болуп атат да, ошо санарип сабаттуулук жок болгондуктан бул баягы уланып өтүп атат. Мисалы үчүн азыр отуруп алып, угуп ушундай мен да сабаттуулугумду жоюп коеюнчу, сабаттуу болуп коеюнчу деп ойлонуп аткан болсо, алар үчүн мындай бир нерселер барбы? Сөз түрдө бул эми реклама болсун деп коём. 27 май күнү ошол ынтымак паркеги жагында биз атайын ошол мастер-класс воркшоп өтөбүз. Биз ошол жасалма интеллект, санарип сабаттуулук, санарип көндүмдөр жана санарип гигиена боюнча айтып беребиз, жардам беребиз, кызыктуу активдүү катышууларына белектерди беребиз. Анан мен көп эле жасалма интеллект жөнүндө айтып атпаймынбы? Көп эле катталганын да билбейт, ошондон катталып көрсөтүп, же болбосо атайын биздин компьютерибиз бар, ошол жактан кирип, өздөрү жазып көрүп, биз ошону каалап атабыз да, ошол кол менен жазып көрүп, анан деп түшүнүп кетишсин деген нерсе бар. Ал эми Кыргызстанда болсо акыркы жылда пандемиядан баштап бери санарип сабаттуулукту үйрөтүүчү абдан көп материалдар, долбоорлор баягы көп пайда болду да. Бир гана интернетте кирип ошол жазыш керек, издеш керек, биринчи кадам башташ керек. Мен кантип үйрөнөм, муну кантип баштайм, тинтип баштайм. Азыр мындан дагы эми көбөйө баштайт. Биринчи кадам ташташ керек. Эми биз ушу технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттер биздин жашообузга дагы кирип койсо кааласак да болбойчу. Анан алар менен чогуу жашаганды үйрөнүшүбүз керек болуп атпайбы? Анан кандай кеңештерди берет элеңиздер? Эмнеге көңүлдө, эмне мындай акыркы ушул эфирибизде чектелип бара жатат? Ошондо өзүңүздөрдүн эмнени сурабай калсам ошолорду айта кетсеңиздер. Телебарса кайда? Айткандай компьютерлик сабаттуулукту жойуш керек биринчи. Биздин баарыбыздан жана жасалма интеллектте компьютер аркылуу болуп атпайбы, интернет аркылуу болуп атпайбы? Эң биринчи ушулардын баарын ким туура айтты, абдан жакшы. Ошолорду тууралап элге үйрөтүшүбүз керек. Экинчи, андан кийин алардын баарын жакшылап түшүнүш үчүн дагы эле мектептеги биздин орто мектептердин билимин аябай жогорулатышыбыз керек. Ушунун билимибизди канчалык жогорулатсак, андан кийин адам барып вуздагы билимдер оңолот да. Эгерде биз мектепти оңолтпой ушу вузду эле карай берсек баягы оңолбойт да. Керек болсо садиктен башташ керек. Садиктен баштап жана ким айткандай интернетти колдонгонду, эмелерди колдонгонду үйрөнүп келип ушундай катар менен келсек, ошондо баары тең убагында болот да. Бир күнүн ичинде баарын оңдоп коюш оңой эмес. Бирок жакшы сөз айтып өттүңүз, кадам башташ керек деп өсүбүз. Кошумчалап коеюн. Негизи биз жасалма интеллектти мындай жөнөкөй колдонуучунун көзү менен карап атабыз, бирок менин оюмча буга мамлекет аябай көп көңүл буруш керек. Анткени биз дүйнөдөн артта калбай чогуу мындай кетебиз десек, негизи эле биз тоодон түшүп отурукташканыбызга 3 эле поколение өттү да. Деп буну жерден сиз менен тарыхчылар тартышы мүмкүн болот. Макул. Негизи менин көз карашымда да, булчу жеке өзүмдүн көз карашымда. Анткени мисалы Европада тетиги сабаттуулук, кат сабатын таануу, окуу деген 15-кылымда эле 1450-жылы Гутенбергдин станогу пайда болгондо башталган. Ошондон бери алар канча поколениянын генетикасы тарбияланган, окуп, бир нерсени алганда ошону анализдеп, көрүп, издеп. Биздин мындай generation жагынан карап көргөндө, биз деген кулактан кулакка айтабыз. Жок, айтып. Мисалы мен өзүмдү алсам, менин тайнемдин кат сабаты жок болчу, ал Кытайдан келген киши болчу, ал кат сабаты жок киши болчу да. Мен мамам жөнөкөй орто мектепти бүткөн, техникалык колледжди эле бүткөн. Мен уже жогорку билимдүүмүн да.
бизде үч эле ошондой поколение өтүппайбы, анан биз ушундай эле пока адаптация боло электе эле бизге баардык дүйнө биз өзүбүз чыгара электе мондай телефон деген бар, мондай машина деген учат, мондай самолет деген бар деп эле монтип баарын берип атат, а биз болсо ушундай турбайбы деп эле ушинтип калып атабыз. Ошондуктан бул жакта деген мамлекет аябай иштеш керек да. Биз кайдан келатабыз, кыргыздар кимбиз, бизге бул нерселерди ким алып келип берип атат, биз буга бул техниканы иштеп чыгууда канчалык салым коштук, кантип колдонуп атабыз деген бир департамент болуш керек деп ойлойм да. Мамлекет өзү азыркы учурда технология өтө бат өнүгүп, ал мамлекеттик контролдоодо башка маалыматка ким болсо ошол дүйнөнүн башка дейт го, ошо технология менен маалыматка ээ болобуз, бүт данныйлардын бүт ошол жасалма интеллекттер аркылуу жыйылат. Ошол нерседе биз дүйнөдө канчанчы орунда туруп атабыз, эмне кылып атабыз деген мамлекеттин өзүнүн бир позициясы болуш керек да. Келсе эле кирип берсе эле макул эмес, бир департамент болуш керек. Ал департамент ошол идеологиялык жактан жооп бериш керек деп ойлойм. Биринчи, экинчиден ошолорду кантип кыргызчалап, кантип доступный кылып атабыз элге, ага жооп бериш керек. Ага отдельно бир студент же бир агай же бир башка нерсе жооп бербеш керек. Мне кажется, бул мамлекеттин аябай чоң кызыкчылыгы болуш керек. Үчүнчүдөн, жөнөкөй эле биз балдарыбызды, кийинки муунубузду кантип тарбиялап атабыз, ошону колдонгонду кантип үйрөнүп атабыз. Жана гигиена, маалыматтык гигиенаны, ошол нерселерди үйрөтүш керек. Андан кийинки эң маанилүүсү биздин рынокто карап көрүш керек. Бул биздин рынокко кандай таасир берип атат деп. Мисалы, Goldman Sachs деген компаниянын изилдөөсү боюнча 75 миллиондон ашык жумуш орду, кесип эмес, жумуш орду жоголот экен дүйнөдө. 300 миллиондон ашык жумуш орду пайда болот экен. Значит, 75 миллиондун эле канча бири кыргыздар ошоктачы. Дүйнөлүк деңгээлде алып көрсөк, биз элебиз да. Баягы эле биздин туугандарыбыз, региондогулар же Москвада иштеп жүргөн мигранттарыбыз. Ошонун ичинде барбыз да. Биз ошондон кантип жака секирип жасашыбыз керек. Бул жактан туура айтып атабыз, биз жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүктөрүн колдонушубуз керек. Бирок биз жөн эле ушинтип эфирге чыгып, радиого чыгып, бир жактардан коо сүйлөп кое бербей, реалдуу түрдө ишке өтсөк аябай жакшы болмок деп ойлойм да. Ошол 75 миллиондун ичиндеги кыргыздарды обучать этип, тиги 300 миллион жаңы ачыла турган кесиптерге, ошол эле жасалма интеллект жаңы түзүп аткан мүмкүнчүлүктөрдү кантип колдонот, ал үчүн биз уже билим берүү системасына кайсы бир деңгээлде реформа, колубуздан келген реформанын баарын киргизип, ошол нерселерди биз азыр мындай пландап, канча бир жылдык план менен жашашыбыз керек го деп ойлойм да. ChatGPT келиптир, качан уктум десе, могу январда чыгыптыр го дебейчи, негизи мындай мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы болуш керек деп ойлойм, аябай чоңчу. Андай болбосо, баягы аттын камчысы жок чаба албайсың го, ошондой эле камчыны башка кошуна чаап кетет да. Кытай же башка Америка, билбейм, орустар колунан келсе да. Жакында эле дүйнөлүк экономикалык форумдун ошо жакынкы жылдарга керектелүүчү баягы 30-40 бир эң маанилүү көндүм жарыяланды. Ал аналитикалык негизде ошонун ичинен 10-нун аябай бир баягы маанилүү деп белгилеп жатышат да. Элдин баары ойлойт, бул IT технологиялуу болуш керек, программа болуш керек, бул болуш керек. Жок, ал жакта биринчи эле ошол лидерлик, ошол окууга умтулуусу, ой жүгүртүүсү, баягы ошол нерселер кошулуп атат да. Анан ошонун негизинде акырын турат 6-чы орунда экен технологиялык сабаттуулук. Бир сөзгө кошулуп атат да. Туура сабаттуулук болуш керек, бирок азыркы учурда эң маанилүүсү ошо технологиялык сабаттуулукту маанилүү берип атат. Биз баягы ушул туруктуу өнүгүүгө бет алсак, ар бир жараныбыз ошол технологиялык билимди маанилүү сезип билим алышы керек. Ал боюнча эми кандай активдүүлүктөр болуп жатат, кандай нерсе болуп жатат деген нерседе негизи эле акырындап болуп жатат. Мисалы, биздин ошо санарип долбоору боюнча кылсак, биздин эң башкы бир максатыбыз ар бир жарандан санариптик сабаттуулук үчүн болот. Рекламалык негизде 27-синде айтып беребиз да, эгер катышса болот, же болбосо ошол социалдык тармактардан бизди издеп караса, бардык материалдар бар. Эң башкысы ошол жарандарыбызга да бир айтып кетем, ошол билим алуу умтулуу керек, биринчи кадам башташ керек. Менде бир сунуш бар, ушул жактан кошуп этейин сизге. Сиз айтып атпайсызбы, жанагыларды үйрөтөбүз депчи, ошолорду онлайн тартип чыгарып койсоңор болобу, ачык? Биз эми сиз ошо карап көрсөңүз, бизде көп активдүүлүктөр бар да. Эң бир маанилүү баягы жөн эле алып эмес, анын артында ар бир туруктуу нерсеси бекитилген аргументи менен бар. Кыргызстандын баягы санариптик өнүгүү баягы жолдорун издеп, анан
ошол санарип сабаттуулугун кантип жоготабыз деген нерсе да. Жөн эле айтканда мобилдик телефон менен интернет менен анан компьютерди колдонуу биз маанилүү көрүп ошону мына кыргыз тилинде иштеп чыктык. Окуугула көрдүлөр, иштеп чыктык. Аны кайдан тапса болот? Ошо интернеттен тапсаңыз болот. 27-синде барсаңыз болот. 20 ошо барсаңыз болот. Санарип инсан десеңиз табылат да. Санарип инсан деп издеп тапса болот, издеп көрөлү. Чоң рахмат. Бүгүн жакшы биздин жалпы эле улуу муун болобу, кичүү муун болобу жалпыбызга өтө керектүү болгон маалыматтарды бүгүн сиздер менен биргеликте сүйлөштү деген ойдобуз. Биздин студияга келген меймандарыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп бүгүн биз менен келип өзүңүздөрдүн маалыматыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Урматтуу көрөрман, сиз тема берүүсүн көрдүңүз. Кайрадан эфир толкунунан угушуп көрүшкүчө аман туруңуздар.